Кыргызстанда реанимацияда жаткандардан өпкө оорусу байкалууда. Коронавирустан улам реанимация бөлүмүнө которулган адамдардан пневмония оорусу байкалууда. Бул тууралуу коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын жетекчиси Айнур Ахматова брифинг учурунда билдирди. Белгилей кетсек, 5 февралдан бери 2940 адамдын анализи алынып, 44 адамдан COVID-19 инфекциясы табылган. Мурда бир адам реанимацияда жатса, кече дагы 5 ушул бөлүмгө которулду. Коронавирустун айынан реанимацияга түшүп калган жарандардан пневмония, өпкө оорусу байкалууда. Алардын кээ бирлерине кычкылтек жетишпей кыйналгандыктан реанимацияга которуу зарылдыгы келип чыкты, деди Ахматова. Маалымат булагы Араба Чекит KG. Анжелика кыргыз элин конченый деп атаган кишиге "Сен кыргыз эмессиңби?" Ырчы Анжелика кыргыз элине акарат келтирген жигитти сындап чыкты. Бул тууралуу пикирин ал социалдык тармакка жазды. Биринчи сүйлөмүмдөгү сөздөргө гана жооп берсин. Вы кыргызский народ, все 6 миллионов. Вы все конченые деген гана сөзү. Мага балдарыма, ата-энеме, досторума, элиме бул ушинтип сүйлөп жатат демек. Калганы мейли, жиндеп сүйлөптүр уят сөздөрдү. Эмне болгон учурда дагы карманыш керек. Мынтип элге жардам бербей эле койгула. Каяктан чыккан неме бул? Сен эмне кыргыз эмессиңби? Же асмандан түштүң беле? Экинчи видеодо периште тимеле деп жазды ырчы. Бирок бир аздан кийин ырчы жазгандарды өчүрүп салды. Эске салсак, сөз адепсиз видеолорду тараткан деп кармалып кийин кое берилген Даниэль Ажиев тууралуу болуп жатат. Ал буга чейин Кыргызстанда коронавирус таба алгандан кийин жардам иретинде ар бир облуска 1 миллион сомдон бөлүп, жалпы 7 миллион сом которгонун жарыя кылган. Бирок анын бул аракети коомчулук тарабынан каттуу сынга алынган. Ажиев социалдык тармак аркылуу видео таратып, 6 миллион элдин аброюна шек келтирип, оозго алгыс сөздөрдү айткан. Ал ортодо Ажиев социалдык тармактан элдин мазактаган сөздөрү үчүн милиция тарабынан кармалганы маалымдалды. Маалымат булагы Барометр Чекит KG. Даниэль Ажиев кыздарды интимдик жагдайда алдап байыганбы? Коронавирус илдети бүткүл дүйнөнү дүрбөлөңгө салды. Кыргыз коомчулугу сыртта калган жок. Илешкен илдет 40тан ашуун мекендештерибизди торой чалып турган кези. Колунда барлары коомчулукка жардам иретинде бири бет кап таратса, бири азык-түлүк менен кол кабыш кылууда. Мындан 2-3 күн мурун соц тармакта Даниэль Ажиев аттуу жаш жигиттин колунда жокторго азык-түлүк таратып, жада калса акчалай жардам кылган чакан тасмасы жарык көрдү. Тасманы көргөн карапайым эл аны айга күнгө теңеп, жакшы сөздөрүн арнап, алкап жатып калышты. Жада калса ар бир облуска 1 миллион сомдон жардам кылганы айтылды. Көпчүлүктүн алкоосуна татып аткан Даниэль деген жигит ким? Ырчы чоорчубу, меценатпы, миллионерби, магнатпы? Сапырылган акчаларды жап-жаш 1990-жылы туулган жигит кантип тапкан? Маңдай тери менен тапканбы же көмүскө финансылык схемасынын маянабыбы? Суроолор көп. Албетте өзү менен байланышканга мүмкүнчүлүктөр болбоду. Биз болгону интернет айдыңындагы ал жигит тууралуу такталып таралган маалыматка көз салдык. 2018-жылы май айынын башында Ордо каланын укук коргоо органдары тарабынан веб-модель студиясын 30дай кыздары менен таап алышкан жана уюштуруучусу Даниэль Ажиевди камакка алышкан. Териштирүү учурунда өзүн Жанара деп тааныштырган кыз веб-модель студиясынын ишмердүүлүгүн төмөндөгүчө айтып берген. Кыргыз кыздарын жумушка алууда Даниэль өзү кабыл алып, бул иш өтө жөнөкөй. Биз чет элдиктер менен иштейбиз. Көбүнчө америкалыктар болот. Алардын буйртмасын канчалык кынтыксыз аткарсак, ошончолук айлык акыңар жогору болот. Доллар менен аласыңар. Жумуш көбүнчө интимдик жагдайга байланыштуу. Силердин бул кылган ишиңер эч качан Кыргызстанга чыкпайт деген дейт. Ал веб-модель студиясында Даниэлдин келинчеги менен кыргыз кыздарга жардам берип иштеген. Мынакей окурман, биз бул баланын айыбына ачкан бир гана жетиштүү мисалына токтолдук. Ал эми андан бери 2 жылга жакындаптыр. Дагы канча кыргыз кыздарын алдады, эч ким билбейт. Ал эми бул жигиттин кечээки соц тармакта тараган видеосу канчалык чындыкка дал келери дагы белгисиз. Мүмкүн хайп жараткысы келдиби? Же орустар айтмакчы отмывание грязных денигпи? Кандай болгон күндө да укук коргоо органдары бул иш боюнча реакция кылыш керек го. Маалымат булагы Араба Чекит KG. Чубак Ажы Жалилов төөнү тушап андан соң Кудай Таалага тапшыргыла.
Бисмиллахи-рахмани-рахим. Мекендешкен насаат көп. Ар кандай ооруга анын шыпасын кошо жиберген Кудай таалама чексиз мактоолор. Оору таралса андан кантип сактануунун жолун көрсөткөн Мухаммед мээрим пайгамбарына салам жана салаваттар болсун. Урматтуу кыргызстандыктар, чет жерде эмгектенип жашап жана окуп жүргөн мекендештер, бир туугандарым. Акыркы күндөрү дүйнө жүзү жаңы оорунун түрүнө кезигип, өзгөчө кооптонуп турган мезгил. Азыр эң башкысы Кудай таалама тобокел кылуу менен коопсуздуктун жөнөкөй эрежелерин сактоо жолу аркылуу гана мындай катаал мезгилди жеңип чыгууга мүмкүнчүлүк бар. Мээрим пайгамбары Мухаммед алейхиссаламдын тоону тушап, андан соң Кудай таалага тапшыргыла деген осуяты негизги эреже болуусу кажет. Урматтуу тууганым, кайсыл гана мамлекетте болбоңуз, жашаган жериңизде мүмкүн болушунча сыртка чыкпаңыз. Өтө зарыл болбосо, убактылуу иштеп жана жашап жаткан өлкөнү таштап, керемет мекенибиз Кыргызстанга келүүнүн кийинки убакытка жылдыра туруңуз. Мээрим пайгамбар Мухаммед алейхиссаламдын жалпы ылаң чыккан жерге барбагыла. Ошол жердин ичинде боло турган болсоңор, аны таштап башка жерге кетпегиле деген ар бирибизге күмүш сырга болсун. Ушул себепти Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик миграция кызматы менен бирдикте сиздерге кайрылууну туура көрдүм. Келиңиздер, колубузду 20 секундадан кем эмес убакытта жакшылап жууп туралы. Тазалык ыймандын жарымы. Адамдар көп чогулган жана коомдук жайларга барбаганга аракеттенели. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Со адамды оорулуу жаткан бөлмөгө киргизбегиле. Тамак аш жана дары-дармектерин ашыкча топтобой, барга каниет кылып, сарамжалдуу бололу. Кудай таалам бергенине каниет кылгандан адам эң бай адам." Ушундай мезгилде дүрбөлөңгө, чыгымчылдыкка жол бербейли. Карантиндин чараларды колдонууда, күнүмдүк жашообузда өзгөрүүлөргө аргасыз туш болобуз. Бирок бул өзүбүздү жана жакындарыбызды жугуштуу оорудан сактоонун ишеничтүү жолу, ишенимдүү себеби. Учурда мамлекеттик органдарыбыз жугуштуу вирусту жайылтпоо жана алдын алуу боюнча колдон келген бардык иш сапарды аткарып жатышат. Сиздерди бул көрүнүшкө туура түшүнүү жана жоопкерчилик менен мамиле жасоого чакырат элем. Ар бирибиз өзүбүзгө, туугандарыбызга, жакындарыбызга, перзенттерибизге жана кол астында болгондорго жоопкербиз. Күч бирдикте, бирге болсок бардык кыйынчылыктарды жеңебиз. Моюн сунууда, итаат кылууда, жол башчыларга жана адистерге кулак салууда эки дүйнө жакшылыгы камтылган. Жакшылык күндөрдө, ыйман үстүндө, токчулук кучагында, Алла тоонун саясында, ысык көлдүн жээгинде амандашканды, тойлошконду барыбызга тегиз насип кылсын. Кудай таалам барыбызга жакшылык ыроолосун. Изги тилектери менен ийгилик каалап, бир тууганыңар Чубак ажы. Маалымат булагы, Араба Чекит Кейжи.